мүлк салыгы боюнча дагы мындай өзгөрүү болуп атат. Жергиликтүү кеңештерге мындай чоң мүмкүнчүлүк, укук берилип атат. Ушул мүлк салыгын өзүңөр эле бекитип койгула депчи. Мисал келтирип коеюн. Мына Бишкек боюнча орточо 1 чарчы метрга 42 сом болсо, 42 сом бул мындай да, мисалы бизде бар да батир, жер үй, анын өзүнүн жана бошотулган аянтчасы бар. 80. Аны дагы киргизип атканда сунуш болгон, депутаттар четке калып, биз дагы макул болдук. Ошондой эле калсын. Ошойдон калды. 80ден өйдү. 80ди, 60, анан 150-нү 120 деп, анан ошо пропорционалдуу бүт республика боюнча ошондой сунуш болгон. Ал болгон туруш менен эле калды. Мисалы келтирип коеюн, мына Бишкекте 80 квадрат болсо, чарчы метр батир, анда бошотулат. 80ден эгер ашса, же экинчи батири бар болсо, анда бир эле батири бошотулат, экинчисине төлөш керек. Мен мисал келтирип коеюн. 42 сом. Бир чарчы метрге. Мисалы 100 метр болсо, чарчы бир батир, анда 80 бошотулат. 20 чарчы метрге болсо, ошол 42 сомго, мен 42 орточо алдым, 42ге көбөйтүп төлөш керек болчу. Эми ошол 42 сомду мына бир чарчы метрди биз базалык деп туруп 100 сом деп койдук. Анан ошол 100 сомдун ичинде жергиликтүү кеңештер, алар 1 мартка чейин бардыгы эле иштеп буюрса үлгүрүп атышат. Алар бекитиш керек. Мисалы Бишкек шаары, Бишкектин жергиликтүү жана кеңеши, депутаттар, шаардык кеңеш, алар бекитет. 1 чарчы метр деген 42 сом менен эле бекители, мурун кандай болсо, же 50 сом, же 70 сом, же 99 сом деп койсо болот. Же 20 сом деп койгусо болот да. Бул эмнеге кылынды? Бул ошол жергиликтүү кеңештердин укугу болсун. Анан бир четинен ар бир район өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Эгер ошол жерде кеңешип, мындай тургундар менен кеңешип, туугандар мына 42 сом болчу, бирок 60 сом кылсак, ошо көбүрөөк түшкөндөн биз дагы тиги жерде мисалы парк түзүп берели, аллея кылалы, же бул жерге дагы бир нерсе, бир мүмкүнчүлүк болсун деп. Бул мындай айтканда республика боюнча ар бир ошо кеңеш, ар бир район өзүнө мындай айтканда жоопкерчиликти биринчиден алып, ошол жерде эл журт менен сүйлөшүп, анан бул мүлк салыгы деген республикалык бюджетке кетпейт, бул жергиликтүү бюджетке түшөт. Демек ошол районго колдонот да. Ошондой принцип бул кирди. Эми биз ойлоп атабыз, ушул жылга бул эми жаңы болгондуктан турган турушу менен эле мурун кандай болсо ошондой эле бекитилет го деп ойлоп атам да.